1 сааттык баарлашуу менин ушул өнөргө биротоло бел байлап келишиме чоң түрткү болду да. Керемет кылды, э? Аксыдан акын чыкпайт деп жүрчү эле, көрсө аксыдан чыгат турбайбы деген сыяктуу. Акмат аке экөөңөрдүн айтыштарыңар баягы алдыңкы көрүүчүлөр топтоптур да. Кыз кишинин өнөрдү алып кетүүсү бул оор экен да, чындыгында. Өнөрдөгү орду кандай болуш керек сиздин оюңузча? Борборго атайын келгенден кийин мен мындай аял устат көрбөй калдым да, чындыгындачы. Чейинки алгачкы биринчи концертимде устатым Элмирбек агай абдан жардам берди эле. Устаттын орду баары бир мындай билинип атат да, аябай билинип атат да. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөрүбүз, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүнкү биздин коногубуз эл сыймыгы аттың ашкасындай таанымал биздин сүйүктүү төкмө акыныбыз Изат Айдаркулова. Саламатсызбы? Арыбаңыздар. Жакшы турасыздарбы? Супсулуу бизге келип калдыңыз. Буюрса, мынакей Изатчы, жакын арада концерт бергенде турасыз. Бул маекеде өзүнчө да убакыт белебиз. Ошо негизи эле өзүңүз туурасында бир кененирээк маалыматка токтолбойлубу? Мен эми резюме сурап атасың да, эле. Мен ошол Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кызылжар деген айылда төрөлүп өскөм. Ошол жерде Мешков атындагы мектепти бүтүргөм. Андан кийин Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөм. Андан кийин бир аз Жалал Абад шаарындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда иштеп жүрдүм. Андан кийин 2016-жылы ошол айтыш өнөрүнө бел байлап, айтыш коомдук фондуна ошо 2016-жылдан бери келип мүчө болуп, ошондон бери ушул өнөрдүн артынан жүгүрүп, желип болгон күчүмдү жумшап жүргөн кезим. Эми ошол жерде эле отурлай кетсин, ошо акындык өнөргө эмне болуп келип калдыңыз? Акындык өнөргө негизи баягы атам оончу, мындай чыгармачыл адам да. Анан айыл жергесинде бир миңдеген, ушул убакка чейин бир миңдеген окуучуларды ошол комуз ийримин жетектеп, комуз үйрөтүп келди. Андан кийин ал кесибин кыздарына, уулдарына өткөрүп берди дегендей. Азыр дагы айылда эки эжем ошол комуз кружогун жетектеп, айылда ушундай кичине чымыныбардын баары ошол эки эжемдин колунан чыгат бүгүнкү күндө. Анан ошол атам чыгармачыл чөйрөсүнө өтө жакын киши болгондуктан ушул кичикейибизден эле бизде баягы Сорос, Мээрим фонду тараптарынан уюшулган конкурстарга дастанчылык боюнча, ырчылык боюнча, көп жанрлар боюнча бизди дайындап, Нурзат Айдаркулова эжекемди баарыңыздар билесиздер. Ошол эжекемди дагы башка бир туугандарымды дагы кошо дайындап, көп конкурстарга барып жүрдүк да. Анан атам ошол баарыбызды кимиси кайсыл тармакка көбүрөөк жөндөмдүү деп ошону сынаш үчүн атайын бизге мындай ырларды жаздырып көрчү да. Анан 2-класста окучумун мен ошондо. Анан баарыңар ыр жазгыла деди, жаз жөнүндө депчи. Анан эч кимиси жазган жок да. Анан мен гана жаздым да ошо бир туугандарымдын арасынанчы. Анан мен жазсам, анан аябай күлүшүп, аны деле укмуш жазган деле жерим жок, бирок бир жаз жөнүндөгү кулагымда калган ырларды плагиат кылыптым эле. Токуп. Ооба, ошону эки сабы ошол ырдан алынып, эки сабын өзүм жазып дегендейчи. Анан аябай анда шылдыңдап күлүп, бир туугандарым күлүп жүрүшкөн. Анан ошодон кийин кайра мындай негедир ыр жазбай калдым. Анан көп убакыт өттү. Анан бирок кичикейимден эле баягы адабий чыгармаларга өтө жакын болчумун. Талаага барамбы, кээде баягы мал кайтарган деле чыгып калчубуз да. Ошол кездерде сөзсүз түрдө мындай том-томдук китептерди алып алып, куржунума салып алып, анан кийин уй койдун ары айдап коюп туруп, ошол китептерди баягы тыткатарлар бар биздин айылда, ошо тыткатардын көлөкөсүнө отуруп алып, анан аябай окучумун. Анан кийинчерээк бир 10-класста окуп жүргөнүмдө атам айтып калды: "Кызым, сенин шыгың бар, ырдайсың, мындай ыржандуусуң, ыр жазасың. Сенден көрүп турам мен, кызым. Ушул төкмө акындыкка бир аракет кылып көрбөйсүңбү? Мен өзүм болгон күчүмдү жумшап сага жардам берейин" деп ошентип калды. Керемет кылды, э? Ошентип калды. Анан мен бирок ал кезде мындай айтыш өнөрүнөн оолак экем да, көрсөчү, ал мезгилде таптакыр эле алыс экем. Анан мага ал сунушту атам айтканда, мага бир мындай уяла тургандай бир сезимдер, уяң сезимдер келди дейм. Акын кыздар жок эсе болчу ал кездечи. Анан
мындай айтышты деле жакшы баамдап билчү эмес экенмин да. Анан кийинчерээк анан мен атам ошол кезде сунушун четке кагып койдум, бирок кийинчерээк өзүм баягы кыргыз филологиясы факультетине тапшыргандан кийин баягы акындар чыгармачылыгы жөнүндө дагы көп маалыматтарды окуйсуң. Анан ошентип атып дүйнөлүк адабияттар менен анан кайра айланып келип эле өзүбүздүн фольклорго токтолот экенсиң. Ошентип атып мен айтыш өнөрүнө кийинчерээк кызыга баштадым да. Ошентип окуп анан кийинчерээк анан ошол Нурзат Айдаркова деген эжекем ушул акындыкка баягы атам сунушун бир ойлонуп көрбөйсүңбү, сенден чыгат деп дагы ал дагы мындай өзүнүн түрткүсүн берди да, түрткү берип анан мындай баягы ага чейин баягы оондурларды ырдап, эжемди ээрчип алып эле ошол кандай ырдаса ырдап, кайсырларды ырда десе ошолорду ырдап, ошонун кеп кеңеши менен эле бир өзүмчө эле эстрада ырларды жаздырып алып, тим эле койкоңдоп бийлеп ырдап жүргөн убактар да болду да бир кездердечи. Анан ошодон улам анан эжем айткандан кийин анан ошол мен да чындап чын дили менен ошол кездерди мындай айтышка кызыгуум күчөдү да. Айтыштарды аябай изденип көрө баштадым. Андан кийин айтыштар болсо бара баштадым. Анан акындардын чыгармачылык жолдорун аябай изденип окуй баштадым. Ырларын жаттай баштадым дегендей. Ошентип атып анан бир Сармерден болуп калды. Аксылык кыздар менен Таластын жигиттериби же Ат башынын бир эки жолу келдим да. Биринде Ат башынын балдары менен Оштун кыздары менен келгенде, анан биринде Аксынын кыздары менен Таластын жигиттери болуп, ошол мезгилдерде анан акын кыздар жок эсе да. Анан мени болбой эле, мен жөн эле оонду ырдайм деп келгенде, болбой эле мени сен эртең айтышасың дейт. Түнү менен уйку жок, бирдемелерди чиймелейм, минтип айтсам болобу, минтип эмне деп айтсам экен деп. Анан биринде Нурсултан деген ат башылык бала менен айтышсам, анда эми мындай эптеп кырдаалдан чыктым да. Андан кийин Амантай Кутманалиев агай менен ал Таластын атынан чыгып калып, анан эми эл акын ошондой киши менен, залкар киши менен айтышуу деген эмне деген, аябай коркуп атам, эртең эмне деп салат, мен эмне деп айтам деп түнү менен уйку жок. Анан эртеси күнү барып, анан кийин сен агай деп бардым жанына. Барсам анан сен айтышасыңбы деп ошентти. Анан деп ошентсем, кана мындай уйкаштыктарды билесиңби деп, ал бир сөздөрдү айтты, анан уйкаштарын айтчы дейт да. Анан эми мен билем да уйкаштарын айтсам, анан мындай жамактап да айтып койсом, бар экен мына сенде, бар экен деп. Анан ошондо Сармерденде дагы аябай колдоп, мына Аксыдан акын чыкпайт деп жүрчү эле, көрсө Аксыдан чыгат турбайбы деген сыяктуу аябай мени көтөрмөлөп, сонун баягы дем берип, баягы өнөрүмө дагы бир өзүм аракет кылып жүргөн жанга бул ошондой залкар кишинин сөзү өтө чоң дем күч болот экен да. Ошентип анан ошо Сармерденин арты менен анан кийинчерээк Элмирбек агай бир Ош шаарына жакшылыкка барып калды. Анан Нурзатчем көрүп, таанышып, чогуу жакшылыкта болушуп, анан кийин мени тааныштырган. Анан ошо 1 саат гана самолетко учаарына 1 саат убактысы бар экен. Анан ошол кезде анан агай менен таанышып, сүйлөшүп, бир чыныгынан чай ичкенче дегендейчи. Анан ошондо агай кеп кеңешин берди, мен суроолорумду бердим, өзүмө жоопторду алдым дегенде. Анан ошол 1 сааттык баарлашуу менин ушул өнөргө биротоло бел байлап келишиме чоң түрткү болду да. Керемет. Мисалы азыр өзүңүз айтып отурсаңыз, чындыгында эле үйдөгү колдоо, бир туугандардын колдоосу. Анан кийин чыгармачылыкка келген эле бысмылдап келген Амантай агайдын колдоосу, алгачкы колдоо. Анан кийин устатыңызга жолукканыңыз, бул баягы керемет да. Сиздин чыгармачылыктагы жолуңуз, даңгыр жолуңуз бир ачык эле болуптур да, мындайча айтканда. Ооба, мындай ага чейин мисалы адам өзүңдүн жан дүйнөң эңсеген нерсени самай бересиң да. Анан баягы өзүңдү тапкың келет, өзүң жан дүйнөң эмнени каалайт, ошол нерсени адам мындай өмүр бою эле өзүң издеп, өзүңө эмне керек, ошону издеп жүрүп өтөт экенсиң да адамчы, өзүңдү изилдеп жүрүп элечи. Анан баягы мисалы ырдап көрдүм, эстрадный жаатында комуз менен деле ырдап аттым. Эме Жалал-Абадда оркестрде да солист болуп иштеп жүрдүм. Мындай бирок мындай жан дүйнөм эч жаялып, бир канаттанып, тынч алчу эмес да. Анан кийин ушул мындай акындардын арасына келип, аралашып, эми укмуш болуп айтыштарга чыгып кете элегимде деле ушул акындардын арасында жүрүп, ушулар менен аралашып, ушул өнөрдүн бир чекесинде, капталында болсо да мындай жүргөнүм, ушулар менен, акындар менен аралашып жүргөнүм мен үчүн аябай бир чоң кубаныч болгон да. Анан ошол баягы жан дүйнөм эңсеген нерсени мен ушул акындар чөйрөсүнөн таптым да.
Баягы шибегени капка каталбагансыңар, баары бул өнөр түртүп сыртка чыгыш керек болду да. Ооба. Анан алгачкы эң биринчи айтыш. Бул сөзсүз түрдө ар бир өнөр ээлеринин эсинде болсо керек. Кандай болду эле, кайсы учурда? Алгачкы айтыштар ошо биринчи жолу мени баягы Кара Сууда, Ош облусунун Кара Суу районунда бир жайлоодо, азыр жайлоонун атын унутуп атам, бирок ошол жайлоодо айтышып мындай сармерден болуп калды. Анан ошол сармерденде анан баягыдай эле акын кыздар жоктугунан мени эжем эле түрткүлөп, баягыдай эле мени болбой ойбойума койбой эле анан сен барып айтыш. Анан тиги анда аябай Идирис байке жаңы чыгып, аябай атагы таш жарып, ой ушундай Оштон акын чыгыптыр деген сөздөр жүрүп жаткан мезгил болчу да. Анан ошондо Идирис байке менен айтышып келгем. Анан же тыңыраак бир ырчы күнү деле билбейм, же башка оондорго салганды деле билбейм. Мындай эми берки ырларга оондоруна салган деле оюма келбептир да. Анан ошол ырчы күнү чертишим керек деп эле анан ошо биринчи анализден кыйналып эле чертип, аны деле чала чарпы чертип, анан эмнени айтып, эмнени койгонун деле билбейм. Ошо оюма келген нерсени эле төгүп, анан эжемди жаныма отур деп аны жаныма отургузуп алгам, баягы коркконуман, чоочуганыманчы. Анан баягы дем болсун деп эле анан ал тим эле мага бир сөз айтып, жаныма жардам берип, ыр айтып кое тургансыпчы. Баягы караан болуп турган деле жардамында. Ооба, анан баары бир тууганым да анан жаныма эле отур депчи. Анан ошентип анан эми элдер мындай жакшы кабыл алышкан, бирок эми ал жерде аябай мүчүлүштүктөр көп. Эми ал айтышты көрсөм уялам, бирок эми баягы адам басып өткөн жолунан бир чети уялбаш деле керек го дейм. Эми алгачкы ал тай басып келаткандагы кадамдар да. Андан кийин ошол катар УТРК тарабынан уюштурулган сармердендерге келип эле баягы оондор ырдайм деп атып эле анан ошентип айтышып калгам да. Анан кийин ошол айтыш фондко келгенден кийин анан ошо Төкмө Кесе Төрбөш от долбоору ошол кезде жума сайын берилчү экен. Тартылып. Анан ошол мага ошо өнөрүмдүн өсүүсүнө дагы ошол долбоордун салымы өтө чоң. Анткени баягы жума сайын түз эфирге дайын болуп калыш керек да. Ошентип өзүмө таптап, өзүм даярдап, кийинки эфирге деп ушинтип атып, менде мындай чоң өзгөрүү болуп, көп ошол мага мектеп болду да, мындайча айткандачы, өсүшүмүчү. Андан кийин биринчи тандоо тур бизде өзгөчө өтөт эмеспи, биз акындардачы. Анан ошол тандоо тур 2016-жылы эл аралык айтышка 2016-жылы 2016 августта экен. Анан ошондо эл аралык көчмөндөр оюнунун, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун экинчиси болуп аткан мезгил. Ошого тандоо тур болгон. Анан 8 акын өтөт деп, ошонун ичинде бир 5-6 болуп туруп, анан мен өтүп кеткем да. Анан мен эми укмуш айтышканыман эмес болгону, ал кезде мен баягы Чыңгызхан Кожош жуум болуп калган. Анан бир кыз жигит айтыш кылып атып, бир жакшы бир диалог кылып атып, ошонун негизинде анан өтүп кеткем да тандоо турданчы. Анан бирок биринчи эле тандоо турда республикалык дагы эмес, эл аралыктан өтүп алгандан кийин мен аябай эми эмне болот, эми казактар менен кантип айтышам деп аябай түйшөлүп, кыйналып, уйку жок. Ошентип атып мындай кыйынчылык менен болгон да. Ооба, чындыгында эле сиз азыр мисалы айтып отсаңыз элестетип атам да. Мисалы интернетке кирсек, көбүнө Сейзат Айдаркулова дегенде эле Акмат аке экөөңөрдүн айтыштарыңар баягы алдыңкы көрүүчүлөр топтоптур да. Не дегенде баягы экөөңүздөр же төкмөлүк өнөрдү аябай ынак баягы айтышасыздарбы, кандай бир өзгөчөлүгү бар экен да. Бир нерсе болсо комментарийлерди окусак деле Изат менен Акматты чыгаргыла деп, анан атайын угуп көрсөк дагы арасынан бири-бириңиздерге көп баягы тийишип дардап коет экенсиздер. Анан кийин бул нерсе баягы чын эле сахнадагы төкмөлүктүн арты менен келген учурбу, же чогуу иштешип калган үчүн бири-бириңиздерди жакшы билесиздерби деген да ой келет экен. Бир чети ошо баягы бир мектептин балдары болгонубуздан дагы го дейм. Анан мындай бири-бирибизди түшүнүшө алабыз. Анан баягы аял эркек темасы, кыз жигит темасы мындай актуалдуу тема экен да. Бул өлбөс, өчпөс, баягы кызык тарабас деген сыяктуучу. Анан ошонун сыңарындай экөөбүз мындай айтыш болгондо эми ошол биринчи алгачкы айтышыбыз сүйүү айтыш менен башталды да. Анан ошону мындай сериалдай эле уланып келатат. Ошондой болуп уланып келатат да. Ооба. Анан ушу акындык өнөрдө мисалы сиздин муун дейин жаңылбасам саналуу эле кыздар окшойт.
дээрлик жалгыз сиз эле экенсиз да, чындыгында элечи. Баягы көбүн эсе ар бир жигиттерге жуп келгенде эле баягы жалгыз баатыр сиз болуп калат экенсиз дагы, калган төкмө акындар сиздер менен айтышып калат беле, сиз менен элечи. Жок, эми акын кыздар бар. Бар. Мен келгенге чейин эле келип, мисалы Жамайка бар, Ооба. Токонуа, Гүлкайыр Айбаш кызы, ошол мен келген жылдарда Мырзайым Айтимбетова деген акын кыздарыбыз бар болгон. Эми мындай кыздардын жашоосу баягы турмуш шартына дагы байланыштуу болуп калат экен да. Анан ошол менен баягы кээде баягы турмуш тиричилик менен көбүрөөк алакдуу болуп, өнөрдөн алыстап кеткен учурлар болот экен да. Ошондуктан мисалы Гүлкайыр өз мекенине кетип калды дегендей, Жамайка катар төрөп үй бүлө менен көбүрөөк алып урушуп калды дегендей, Мырзайым дагы баягы үй бүлөсү менен убара болуп, бала бакыра менен болуп калды дегендей, мындай кыз кишинин өнөрдө алып кетүүсү бул оор экен да, чындыгындачы. Бир кезекте эле үй бүлөдөгү турмуш тиричиликти сенден көз каранды баары карап турат, балаң ыйлап турат дегендей, кайын журт дегендей, ошентип атып мындай аял кишиге чындыгында эле оор. Бирок эми адам чын дилден өнөргө болгон сүйүүсү күч болсо, мындай даярданууга, изденүүгө, окууга, өзүн өстүрүүгө ар качан убакыт табат да. Эң туура айттыңыз да. Анан ошо отурлай эле болсун, баягы кыз кишинин өзгөчө ошо төкмөлүк өнөрдөгү орду кандай болуш керек сиздин оюңузча? Негизи эле оор. Негизи эле кыз кишинин чыгармачылыкта жүргөн өзү оор да. Ооба, туура айттыңар. Мен мынтип ойлойм да, мисалы Ашкем, Тукам, мисалы аларды көрүп, андан кийинки муун келди дегендейчи, Элмирбек устаттары, Мамантай агайларым дегенде сыяктуучу. Андан кийин Азамат байке, Аалы байкелер, андан кийин Баян, Асылбек, ушулар болуп мындай өнөр уланып келатат да, мындай эркектердин мындай линиясы, мындай өнөрдөгү жолу мындай түзүлүп калгандай, системага бир нукка түшүп калгандай сезилет да. Анан эми биздики баягы биз көргөн билгенибиз эле Майра апа, андан кийин Жупар эжелер болуп калды. Анан мындай мен келген жылдарда мен мисалы Майра апаны көрбөй калдым, көзүн көрбөй калдым. Андан кийин Жупар эже дагы баягы Караколго кетип эле турмуш шарт менен ошол жакта эле болуп калып, эми мен Борборго атайын келгенден кийин мен мындай аял устат көрбөй калдым да, чындыгындачы. Анан кийин мындай Элмирбек устатым болгон күчүн, болгон дареметин, болгон тажрыйбасын бөлүштү да биз мененчи. Анан кээде мынтип ойлоп кетем да, эгер мындай аял устат болсо мүмкүн дагы бир башкачараак кырларыбыздан дагы бир бөлөк кырларды ачылат беле депчи, ошолорду көрө алат белек дегендей ой болот да. Анан мындайча айтканда биз ошол аябай көп аракет кылдык да, издендик да, аялдындар, акындар, аял акындардын орду кандай болуш керек, кандай багытта ырдашым керек, эмнени ырдашым керек деп мындай эми азыр деле изденүү жолундабыз да. Ошондой мындайча айтканда биздики мындай өтө нукка салынбаган десек дагы болот да. Анан балким ошол нукту, ошол жикти балким сизден деле баштап кетип, сизде менин билгени балким ушу театрга келгенде деле кыздар издеп калат да, Изат эже деп комуздарын көтөрүп келип калат, ойлоп калам, балким шакирттериби депчи, сизде барбы чын эле шакирттер? Мен мурда уялчумун, мындай шакирт таптайм анан дегенденчи, бирок аябай көп мага кайрылышат, көп байланышат, көп кайрылышат. Менин кызым бар эле, менин балам бар эле деп, анан кээде өздөрү да жазып калат өнөргө кызыккандар, кайсы китептерди окуйн, эмне кылайын, эмне кылуу керек депчи. Анан эми аларды бирдекиде көрбөгөндөн эч нерсе дей албайсың. Анан мен өзүм шакирт болуп жүрсөм, анан мен бирөөгө кантип устат болом деп аябай көпкө уялып жүрдүм да. Анан койчу эми кантип шакирт таптайын, мен дагы өзүм изденишим керек, өзүмдү өстүрүшүм керек депчи. Анан бирок билинбестен жылдар өтө берет экен да. Анан акыркы жылдары ошо көп ойлонуп калдым, мындай эми аздыр көптүр ошо устатым Элмирбек агайдан үйрөнгөндөрүмдү бирин экин болсо дагы кыздарга өзүмдүн билгенимди айта жүрүшүм керек. Бул менин милдетим, баягы жолду улашыбыз керек деген сыяктуучу. Анан азырынча мындай бир 2 кызды жаныма алып жүрүп, ошол 1 жылга чукулдап калды. Ошолорго кеп кеңешим айтып, мына китептерди окугула деп, ырдатып, төктүрүп, кыскасы устатымдан эмнени үйрөнсөм, ошону берүүгө болгон күчүмдү жумшап атам да. Буюрса,
Буюрса сиздин шакирттериңизден да сахнадан көрүп калабыз кудай буюрса буюрса. Анан изачы мына дээрлик бир жылга чукулдап калды окшойт. Сиз баягы жеке концертиңиз жөнүндө кеп кылып жүргөнсүз. Анан мына даярданып атканыңызга бир 2 айдын жүзү болду. Жапатырмак баягы биздин чыгармачыл топ менен аябай иштеп атасыз. Анан бир сиз экөөбүз сүйлөшүп отурганда бир жакшы бир сөз айтып калдыңыз. Буга чейинки алгачкы биринчи концертимде устатым Элмирбек агай абдан жардам берди эле. Азыр эми анын баягы орду жокту билинип атат депчи. Сөзсүз түрдө. Анан бүгүнкү күндө даярдык кандай болуп атат? Ошол мурункуда мындай көп деле жоопкерчилик сезбептирмин да. Анан көп мындай баш көз болуп бирөө турса, баягы артыңда чоң тоодой болуп, таянч болуп турса, адам мындай кыйынчылыктарды деле сезбей мындай аракет кыла берет экенсиң да. Анан мисалы тапшырма берсе, ошо тапшырманы аткарып дегендейчи. Анан эми устаттын орду баары бир мындай билинип атат да, аябай билинип атат да. Анан бирок кантсе дагы ошол устатым жанында чогуу мен менен өнөрдө жүргөн, Эриш Аркак ушинтип өнөрдө аралашып жүргөн, чыгармачылыктагы жакын балдар кыздардын баары кол кабыш кылышып, эми бизде мындай айтыш өнөрүндө баягы бир ырчылардай болуп эле бирөө ноон ырдап же болбосо дагы бир эки оон чыгарып койсоң ошолорду ырдап эле, ошол менен бирөөлөрдүн чыгармаларын аткарып эле концертти бүтүрө албайсың да. А бизде айтыш кылыш керек, эл деген айтыш көргөнү келет. Анан айтыш концерт кылып аткандан кийин сөзсүз түрдө баягы жалгыз аттын чаңы чыкпайт дейт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жанымда мени колдоп, коштоп жүргөн акындар болот да, сөзсүзчү. Ооба буюрса анан кийин эми баягы тамаш иретин айтсам, балким эжеңиз дагы жаныңызда отуруп колдоо көрсөтүп турар, сиз айткандай караан болуп. Албетте. Бул ирет ал жалгыз Нурзат эжем эле эмес, башка эжелерим, агаларым да келип колдоосун көрсөтүп, мүмкүн сахнага да чогуп чыгып калабызбы деген жакшы ниеттер менен турабыз. Анан албетте алар болбосо мен кайдан дегендейчи. Ооба, буюрса мынакей көрүүчүлөрүбүз ошо апрель айынын башында 6-сы, 6 апрелде баардыгыңыздарды Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониядан көрүшөбүз. Ошол жерден Изат Эжекеевдин жеке концерти жана ошондой эле биздин төкмөлүк өнөрдөгү жалпы өнөрпоздорубузду ошол жерден өнөрлөрүнө күбө болуп, ал жерде мындайча айтканда маек куруу концерти десек болобу, көрүүчүлөрүбүз менен маек курган бир өткөн баягы программаңыздар талкуу кылып атканыма чындыгында эле жакты. Кадимки эле баягы жакын адамдар көрүшүп чай ичишет го. Анан сүйлөшүп, баарлашып, өткөн кеткенди айтышып, ошондой концерт болобу деп турам. Чындыгында эле кандай жанрда уюштуруп жатасыздар? Эми азырынча сыр болсун деп эле баарын эл сахнадан көргөн эле, баягы 1000 уккандан 1 көргөн артык деп коет эмеспи? Ошон баары келсеңиздер, баарыңыздарды күтөбүз да. Ооба, буюрса баардыгыңыздарды 6 апрелде күтөбүз. Көрүшкөнчө, ал эми бүгүнкү биздин Манас подкаст көрсөтүүбүздүн коногу элибизге абдан баягы сүйүү жанрында дейбиз, айтыш өнөрүнүн бир өзгөчө бир жанрына алып жүргөн, кыргыздын улуу өнөрүнө алып жүргөн акын кызыңыздар Изат Айдаркулова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат, Изат эже. Рахмат, бар болуңуздар. Буюрса концертиңизди ийгиликтүү өткөрүп алыңыз. Жана ошондой эле жана жогоруда сөз болгондой, шакирттериңиздин арасынан да өзүңүздөй бир кыйындары чыксын. Ден соолук болсун. Кайрадан кийинки көрсөтүүлөрдө да көрүшкөнчө бар болуңуз. Рахмат, бар болуңуз. Көрүшкөнчө.